2026 жыл 20 январь Ат башы району жеңилдетилген 3% айыл чарбасына бөлүнгөн акчага ушундай асыл тукум уйларды алып келип фермерлерибиз багып атат. Бүгүнкү күндө Кызыл Туу айылындагы фермерибиз. Салам алейкум. Алейкум. Мына ушул айыл чарбасына бөлүнгөн 3% насия алыпсыз. Бүгүнкү күнү уйларыңызды алып келип атасыз. Муну кандай багып атасыз жана кандай алдыңыз? Муну айыл чарба министрлигинен жеңилдеткен эме боюнча алып алдык. 3% кредит айыл банкта. Ошону Россиядан алдырдык. Өнүп өстүрөлү, элге жайылталы деп. Бул аңгус породасынын кандай артыкчылыктары бар экен? Аңгустун артыкчылары бул эт багытындагы экен. Жакшы багып төлдөшсөң эле ошо өнүп өсүп кеткилей бул. Мына буюрса булары жаңы эле келди, булар 5 килограмм, 5 азыр ошондой. Буга чейин сиздин кооперативдагы уюштурганыңызды? Ошол асык биримдик кооперативин уюштурганбыз. 7-8 түтүн биригип. Ошо биримдик кооперативден жер алып бул айыл чарба эмесине, департаментине. Быйыл дагы катышасыздар конкурска? Конкурска катышсак ошо суу баскан жерден жер берсеңиздер жакшы болгон жатчу. Мындан ары да өнүп өстүрүп кеткен. Тойтун кененирээк камдаш керек экен. Башка фермерлерге кандай кеңешиңизди бересиз? Башка фермерлерге деле айтат элем, ошо аңгус породасын алып келип өнүп өстүрсөңөр жакшы болот экен. Эт багытында экен. Санына карабас, сапатына карайлы деген. Бул жеңилдетилген насия алыш сизге кандай кыйынчылыктар жараткан жокпу? Жеңилдетилген кредит кыйынчылык жараткан жок. Ошо документин толуктап айыл банкка бардык. Айыл банк карма кечиктирген жок. Бат эле документин бүтүрүп колубузга берди. Ошол келишим түзүп эле ошо жанагы Ренек Кенч деген эме менен келишим түзүп эле ошо менен Россиядан алдырып келдик. Бул эми районубузда, Ат башы районунда ушу сандан сапатка өтүү, жанагы бизде мына эми эт көйгөйү жаралып аткан. Ушул бул эми Аберн аңгус породасындагы уйлар, булар эт багытында. Буларды бордоп тез семирет жана булардын төлү дагы бүгүнкү күндө суроо талап болуп аткан учур.